Баткен облусунун Лейлек районунда селден жабыркагандарга 12 чатыр тигилип, тургундар көчүрүлдү. Облустук администрациядан кабарлашкандай, табият кырсыгынын кесепетин жоюу иштери бүгүн да улантылат. Алдын ала маалыматтар боюнча Лейлек, Катыраң, Сумбулат, Тогуз булак жана Ак суу айыл аймактарында бир бала бакчанын 80 үйдүн короо жайын суу каптаган. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү элден 200 киши тартылып иштеп жатат. 9 июнда катуу жааган жамгырдан улам Лейлек районунун айрым айылдарында сел жүргөн. Анын айынан Коргон Катыраңдын 16-21 чакырымы жана Исфана Андарак Көкташ айылдарынын ички автоунаа жолдорунун 14-18 чакырымдарында шагыл аралаш сел жүрүп, жол убактылуу жабылган. Жалал Абад облусунун Ала Бука районуна 8 июнда саат 14:30 чамасында кыска мөөнөттө жаап өткөн мөндүр аралаш жамгырдын кесепетинен 128 гектар мөмө жемиш бактары жана 557 гектар эгин талаалары зыянга учураган. Бактыга жараша адам өмүрүнө жана турак жайларга зыян келтирилген эмес. Райондук жарандык коргонуу комиссиясы жалпы келтирилген материалдык чыгым 27.165.610 сом деп эсептеди. Ош шаарында 2010-жылы болуп өткөн каргашалуу июнь окуясында курман болгондор эскерилип, энелердин көз жашы мемориалдык комплексинде митинг реквием болду. Ага биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Таалайбек Сарыбашев, шаардык кеңештин төрагасы Жапарбек Ормонов, окуя учурунда каза болгондордун, дайынсыз жоголгондордун жакындары катышты. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирет. Иш чаранын алкагында энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл чамбарлар коюлуп, окуяда көз жумгандарга багышталып Куран окулду. Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев июнь окуясы сабак болуп, учурда ар улуттун өкүлдөрү жашаган шаарда этностук тегине карабастан ынтымак менен ырашкерчиликте жашап жаткандыгын баса белгиледи. Андан соң бийлик өкүлдөрү жабыр тарткандарга берилген үйлөргө барып, элден кабар алып, каза болгондорго Куран түшүрүштү. 2010-жылдагы кандуу июнь окуясына байланыштуу козголгон 5646 кылмыш ишинин айрымдары токтоп турат. Буга айрым шектүүлөрдүн жүргөн жери белгисиз болуп жатканы себеп экенин Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаев билдирди. Иликтөөлөрдүн жүрүшүндө 500дөн ашык адамга карата 300дөн ашык иш сотко өткөн. Аларга сот аркылуу ар кандай жаза чегерилген. Калабага байланыштуу козголгон кылмыш иштердин көбү талап тоноо, уурдоо, карактоо, бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү, өрттөө, зордуктоо жана адам өлтүрүүгө байланыштуу. Миңдеген иштер кыскарып, бир тобу бириктирилген. 100дөн ашуун адамга издөө жарыяланган. Интерполдун линиясы боюнча 37 адам эл аралык издөөгө алынган. Расмий эсепте июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукулу ар кандай деңгээлде жарат алган. Калабада 57 адам дайынсыз жоголуп, 19-у табыла элек. Кытайдын Циндао шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитинде негизги болуп коопсуздук маселеси талкууланды. Жыйынтыгында Циндао декларациясы терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы туруу, маңзатка каршы күрөш, азык-түлүк коопсуздугу, айлана чөйрөнү коргоо боюнча ШКУга мүчө мамлекет башчылардын биргелешкен чечимдерин кошкондо 20га жакын документ кабыл алынды. Кол коюлган документтердин арасында майда, чакан жана орто ишкерликти илгерилетүү боюнча уюмга мүчө өлкөлөр ортосунда өз ара кызматташуу жана стимул берүү багытында иштөө, бажы кызматтары ортосунда маалымат алмашуу боюнча меморандум бар. Уюмга мүчө өлкөлөр туризм тармагында кызматташуунун планын иштеп чыгуу чечимине келишти. ШКУга мүчө мамлекеттердин кезектеги жыйынына Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан, Пакистандын президенттери жана Индиянын премьер-министри катышты. ШКУнун төрагалыгы 2018-2019 жылдарга Кыргызстанга өттү. Сооронбай Жээнбеков ШКУ саммитин келерки жылы 14-15 июнда Бишкекте өткөрүүнү сунуш кылды. Монголия президенти Халтмаагийн Баттулганын Кыргызстанга келиши күтүлүп жатат. Бул тууралуу ал мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков менен жолуккан учурда билдирди. Баттулга расмий Бишкек Монголияда дипломатиялык өкүлчүлүгүн ачат деген ишенимин билдирип, сентябрда өтчү көчмөндөр оюнуна өз делегациясы менен келерин айтты. Өз кезегинде мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков биздин жолугушуубуз эки өлкө ортосундагы достуктун жана жемиштүү кызматташуубуздун мындан аркы өнүгүшүнө өбөлгө түзөт деди. Эки тарап парламенттик демократияны өнүктүрүү тууралуу пикир алмашып, ШКУнун алкагында соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков ШКУ саммитине катышуу үчүн Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынан кийин учуп келген.
Кылмыштардын бирдиктүү реестри быйыл жылдын этегине чейин ишке кирет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кылмыштардын бирдиктүү реестри жана электрондук китепти иштеп чыгуу боюнча өкмөттө жыйын өтүп, атайын жумушчу топ түзүү чечими кабыл алынды. Бул иштерди башкы прокуратура көзөмөлдөйт. Натыйжада быйылкы жылдын 1-октябрына чейин кылмыштарды каттууга алган электрондук китепти, ал эми 20-декабрга чейин бирдиктүү реестрди ишке киргизүү тапшырмасы берилди. Буга чейин кыйноолорду жана милициядагы мыйзамсыз иштердин алдын алуу боюнча бирдиктүү реестр түзүү жана электрондук китепчени иштеп чыгуу зарылдыгы айтылган. Улуттук банктын алтын валюта резервинде 6,9 тонна алтын сакталып турат. Бул тууралуу аталган банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов парламенттин бюджет боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында алтын резервине Кыргызстандан өндүрүлгөн алтын сатып алынат. Абдыгулов 2015-жылы 4 тоннадан ашык алтын болсо, акыркы 2 жылда резервдеги алтындын көлөмү көбөйгөнүн маалымдады. Ошондой эле Абдыгулов банк былтыр каржылык интервенциялардын эсебинен 2 миллиард сом киреше тапканын кошумчалады. Жалал Абад шаарынын мэри болуп Мураталы Тагаев шайланды. Шаардык кеңештин бүгүнкү жыйынында жергиликтүү депутаттар ушундай чечим кабыл алышты. Добуш берүүдө жыйынга катышкан 30 депутаттын 18-и Тагаевке, ал эми 11 депутат Ата Журт фракциясынан көрсөтүлгөн Шайырбек Ташиевке добуш берген. Бир депутат баарына каршы добуш берген. 40 жаштагы Мураталы Тагаев буга чейин Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы болуп эмгектенип келген. Анын атаандашы Шайырбек Ташиев да шаардык кеңеште депутат. Жалал Абад шаарынын буга чейинки мэри Салайдин Авазов Бишкек жылуулук электр борборун модернизация коррупциялык иштер боюнча ачылган кылмыш ишинин алкагында камакка алынган. Ташкентте өткөн дин аалымдарынын жыйынында Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстанда Орозо айт майрамын 15-июнда белгилөө чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан кабарлашты. Өзбекстандын мусулмандарынын дин башкармалыгы уюштурган Орозо айынын башталышы Орозо Курман айт күндөрүн тактоо боюнча дин кызматкерлери катышкан. Анда дин аалымдары айдын чыгуусун жана Орозо айынын башталышы айт күндөрүн бирдиктүү белгилөөдө астрономиялык илимдин далилдери менен шарият илиминин чегинде талкуу жүргүзүшүп, бирдиктүү чечимдерди кабыл алууну макулдашты. Орозо быйыл 17 майда башталган, кадыр түн 11 июндан 12 июнга караган түнү болот. Кыргызстандыктар бул жумада 3 күн катары менен эс алышат. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, жума 15 июнь Орозо айт болгондуктан эс алуу күн деп жарыяланды. Буга байланыштуу 5 күндүк иш графиги менен иштеген кыргызстандыктар жума, ишемби, жекшемби күндөрү жумушка чыкпайт. Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасы Бишкек Баатырдын эстелигин жасоо үчүн конкурс жарыялады. Бул тууралуу ишкананын маалымат кызматы кабарлады. Сынак 11 июндан 14 августка чейин уланып, арыздар кабыл алынгандан кийин эскиздер Бишкек башкы архитектуранын имаратында 10 күн илинип турат. Калыстар 24 августка чейин эң мыкты долбоорду аныктайт. Эстеликте байгер, жаратман, элди бириктирген көсөм кишинин образы берилиши керек. Сынакка скульпторлор, архитекторлор жана сүрөтчүлөр катыша алат. Биринчи орунга 150 000 сом, экинчи орунга 30 000 сом, үчүнчү орунга 20 000 сом байге каралган. Кыргызстандын дан продюсердик борбору Өзбекстандын Узбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин негизинде көркөм фильм тартат. Тартуу иштери 20 июнда башталат. Башкы каармандар Ильяс менен Байтемирдин ролун өзбек актерлору, Асел менен Кадичаны кыргыз актрисалары ойнойт. Ильястын ролуна Адис Раджапов, Байтемирди Улукбек Кадыров, Аселдин ролун Мадина Талипбек, Кадичаны Элина Абай кызы аткарышат. Фильм Ташкентте, Наманганда, Фергана өрөөнү менен Ташкенттин ортосунда кашууда жана Кыргызстандын Балыкчы шаарында тартылат. Чыгарманын мазмуну ошол бойдон калат, бирок кино бүгүнкү заманда болуп жаткандай сүрөттөлөт. Сценарийин кыргызстандык Керез Зарлыков жазган, ал эми режиссеру өзбекстандык Сарвар Каримов. Тасманын бет ачары быйыл Айтматовдун туулган күнүндө 12 декабрда болот. Эки тараптуу кызматташууну кыргызстандыктар сунуштап, Делбиримди тартууну өзбек тарап демилге кылган. Аба ырайынын демөөрчүсү Памир булак суусу.
Аба ырайынын демөөрчүсү Памир булак суусу.